Өзгөн шаарынын Алтын булак айылынан болом. Адибай Маматов орто мектебинде билим алгам 10-класска чейин. Мындай такалгандарым көп болуп калды. Окуу жайга волейбол ойноп жүрүп эле тапшырып калдым. Мен Ошмо кыздар волейбол командасына келгенден бери 3 жолу чемпион болдук. Кыргыз Республикасынын 15-чемпионатында, кийинки жылы 16-чемпионатында, анан президентский кубокто чемпион болдук. Келип калат, сүрөт тарткым келип калат. Көбүнчө портрет тарткам. Бешкултамбы сизди. Мальдив аралдарына барып келдик. Билим лицейин сунуштаган окуу деп 4 команда болду. Непал, Шри-Ланка, Кыргызстан, анан Мальдива болду. Ал жерин кошпогон өзүнөн дале албайм. Баарыңыздарга салам. Мен Турдалиева Айчолпон. Айчолпон Турдалиева студент, Ошмо кыздар волейбол командасынын мүчөсү, Кыргызстандын 20 жашка чейинки кыздар командасынын мүчөсү, болочокто тренер, мугалим. Өзгөн шаарынын Алтын булак айылынан болом. Адибай Маматов орто мектебинде билим алгам 10-класска чейин. Окуу жайга волейбол ойноп жүрүп эле тапшырып калдым. Мектеп убагында ошто турнирлерге келип ойноп жүргөндө ошо Исмаилова Нурзат эжекебиз сунуштаган бизде кал ойно деп, билим лицейге оку деген. Ошол жака билим лицейде окуп, бир жыл 11-классты ошол жактан аяктадым. Аяктап дене тарбия адистигине тапшырдым. Азыркы учурда Ошмо кыздар волейбол клубунда ойнойм. Айылда ойноп жүрүп эле чоңдор ойногонун көрүп кызыктым, башка жактын оюнчуларын көрүп кызыктым. Ал жактагы Бейшен агай тренерим сонун үйрөтөт эле, ошол дагы көп себепчи болду. Ошмунун командасына 2022-жылы кошулдум. Ошо мектеп лига болуп Ошко келип ойноп атканда Уланбек уулу Курсант агайыбыз сунуштап мени чакырган. Ата-энем менен келишип Ошмо командасына келип калдым. Азия чемпионатына Кыргызстандын 20 жашка чейинки кыздар командасы менен бардык. Мальдив аралдарына бардык. Ал жакта 4 команда болду. Непал, Шри-Ланка, Кыргызстан, анан Мальдива болду. Ал жакта командалар да күчтүү болуп, биздин кыздар жакшы даярданып, жакшы оюн көрсөтүп, биринчи орунду алып келдик. Ал жактан өзүбүзгө опыт алып келдик, жер көрүп келдик. Волейболдогу эң маанилүү жеңишим ошо Азия оюнунда алган жеңишибиз, уткан жеңишибиз. Мен Ошмо кыздар волейбол командасына келгенден бери 3 жолу чемпион болдук. Кыргыз Республикасынын 15-чемпионатында, кийинки жылы 16-чемпионатында, анан президентский кубокто чемпион болдук. Күнүмдүк эле жашоомдо эртең менен сабакка бармай, андан кийин эле тренировка болот, бош убакыт деле болбой калат кээде. Негизги хоббим ошо сүрөт тартуу, кол өнөрчүлүк. Чарчап үйдө болуп калганда сүрөт тартам, китеп окуу. Дем алыш күндөрү ата-энеме барам, айылга барып, ошолор менен убакыт өткөрөм. Кыргызстанды, Ошмону дүйнөгө таанытуу. Андан сырткары волейболго кызыккан жаш кыздарды өстүрүп чыккым келет. Жашоодо өкүнбөйм, өкүнгөн эмесмин. Биринчи курстун студенттерине сабак окуу, кайсы спорттун түрү болсо дагы спорт менен алектенүү, мына кыздарга ошо спорт менен алектенүү өтө пайдалуу. Ошо спорт менен алектенгиле дейт элем.